Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Зуура Сооронбаева эжекебиздин «Жетимдер» аттуу чыгармасы. Урматтуу угармандарым, суранычтар боюнча эки тарап чыгармасын колдоо үчүн шоттор ачылды. Эгерде ким 3-чү китептин басылып чыгуусуна жардам көрсөткүсү келсе, М-банк 996 709 78 94 40 номерине салыңыздар. Жана ошону менен бирге каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. 11 бөлүм. Толкун мунун мага эмне тиешеси бар болду экен деп арсарсыган ойдо ыңгайсызданып отурган калыбында катты көңүлсүз ачып окуй баштады. Ардактуу байке, кандай, практикаңыз ийгиликтүү өтүп жатабы? Дениңиз сак, жакшы жүрөсүзбү? Сизге мындан мурда да кат жаздым эле, алган чыгарсыз. Бүгүн эртең менен сиздин катыңызды алып чоң кубанычта болдум. Бул менин ошол катыңызга жазган акыркы жообум. Оорун жашырса өлүм ашкере кылат дегендей, сизге айтпай да, жазбай да коюуга акым жок. Сизден мен эч нерсени жашырган эмесмин, жашыргым да келбейт. Ооба, бул күтүүсүз окуя сизге канчалык оор болоорун түшүнөм. Ата менен энеден ажыраганда эле экөөбүздү бирдей бутубуздан кармап туруп, шорго бирөө малып алса керек. Сиз менден көп жакшы нерселерди күтүүчүсүз. Ал эми Сыдык Исмаилов менен Александра Жигайловна, Никанор Васильевиччи. Көп кишилер мени адам болот деп үмүт кылуучу. Анын баарын чотко салып, кайсы бирин жазып отурайын. Бул катты мен жатаканада жалгыз калып жазып отурам. Биздеги кийинки жаңылык дипломдук спектакльга Шекспирдин Отеллосын даярдап жатабыз. Мага Дездемонанын ролун беришкен. Укмуштуудай, кайгылуу, оор пьеса. Бирок ошого карабастан, ошол ак жеринен эки жүздүү бузуку Яганын жалган чагымына өрттөнүп, өзүнүн сүйүктүү жары Отеллонун колунан жан берген ак пейил, жүрөгү таза сулуунун образын сахнага алып чыгууда кандай чыгармачылык күч жумшабадым дейсиз. Жакында генеральный репетиция болду. Ийгилик жаман болгон жок эле. Айрым көрүнүштөрдө али жеткирей элек камкөш образдарды кайра баштан иштеп чыгууга кээ бир актерлорго туура келип жатат. Институтту бүткөндөн кийин киноактриса кылып калтырабыз деген сөз бар. Мосфильмдин башкы режиссеру биздин репетицияга келип, баштан аяк катышып отурду. Ал киши акыркы көшөгө жабылганда мен жаныма келип, алгачкы чыгармачылык ийгилигим менен алдын ала колумду кысып куттуктады. Кинодо калуумду сурап, кеңешин айтты. Эгерде театрда иштесең, Союздун масштабынан алыска кете албассың. Ал эми кинодо болсо сени бүткүл дүйнө тааныр эле деген сыяктуу жакшы сөздөрдү айтты. А мен болсом, сиз менен кеңешпей туруп, макулдугумду бере албай тургандыгымды айткамын. Арман-ай, ушундайда өзүмдүн аткарган ролума шайкеш келген окшош окуя болорбу? Бирок мен өзүмдүн мындай ишке дуушар болоорумду кайдан билдим? 2-3 күндөн бери табым жок байке. Эч нерсеге көңүлүм чаппайт. Балким чын эле ичээр суум, көрөр күнүм түгөнүп баратса керек. Мендей акылсыз карындашыңыздын күнөөсүн кечирип коюңуз. Ырас эле сизге акыркы катымды керез катары жазып жаткан жокмунбу? Муну ойлосом, ичим уйгут түшүп көңүлүм караңгылайт. Демим кысылат.
Сизди таштап кетүү канчалык оор. Жарыкчылык, өмүр, бир тууган. Ушул үчөөңдү ойлосом, башым айланып, асман кулап, тоо урап, жер жүзүн топон суу каптап келаткандай болот. Жашагым келет байке. Канткен менен жарыкчылык менен коштошуу оңой эмес көрүнөт. Жана эртең менен дүкөнгө барып, бир бутылка уксус эссенциясын алып келдим. Ал менин жанымда, кроваттын астында. Өткөн жылы 8 мартта мага белек кылып, өзүңүз сатып берген чемодандын ичинде турат. Бул катты жазып бүтүп, жатакананын алдындагы почта ящигине салам да, кайра келип андан ичем. Андан кийин бактысыз тагдырымдын эмне болоорун, кандай аяктаарын өзүңүз түшүнөрсүз. Бул жерде өзүм аткарып жаткан Дездемонанын өлүмү улам жакын жерден мени акмалап күтүп тургансыйт. Орто кылымда жашаган байыркы Рим Республикасынын эң жогорку мамлекеттик советинин мүчөсү, сенатор Враванциянын кызынын тагдыры менен менин тагдырым окшобосо да, ошондой трагедиялык өлүмгө дуушар келгени отурамбы чын эле. Ар адамдын жашоосу да, сүргөн өмүрү да, көргөн күнү да бири-бирине окшобогон сыяктуу, өлүмү да ар башка болот белем. Ак кишинин канына себепкер болгон ягадай, арамза адамдардын али да болсо эл ичинде билинбей жашап жүргөнүн кайдан билдим. Мынча болду, баардыгын жазайын. Өзүңүз жакшы билесиз, мени мугалимдер эле эмес, студенттер да сыйлашат. Баардыгы жакшы көрүшөт. Анткени менин эч кимге жамандыгым да жок. Окуя мындай болду. Жаңы жатакана пайдаланууга берилгенде бир тобубуз ошого көчүп кирдик. Мен мурда чогуу жашап жаткан жолдош кыздарымдан бөлүнүп калдым. Анткени мага баардык ыңгайлуулугу бар өзүнчө бөлмө беришкен. Мени менен катарлаш бөлмөдө кийинки курстун кыздары жашап калышты. Алар эмне үчүндүр менен учурашпай, сүйлөшпөй, сырттарын салып, өздөрүнчө эле менден кыйынсынып, өөдөсүнгөнсүп жүрүштү. Адегенде буларга акылым жетпей жүрдү. Андан дагы мага келгендердин ким экендигин билиш үчүнбү, айтор аңдыгансып калгандарым байкадым. Бирөөлөрдүн дабышы мен жаткан бөлмөнүн алдынан чыкты дегенче чуркап чыгып эшиктерин ача коюп карашат. Айрым сабактар же жаңы даярдалып жаткан спектакль же көпчүлүк жумуштар боюнча келген студенттерди көргөндө аларды жактырбай, аларды жаман көздөр менен карап, ич тарлык кылып жүргөндөрүн сездим. Атымдан айтпай, Ракат Чокоевна дешип, урматтап, жер сууга тийгизбей көтөрө чалышып, мени ар дайым мисалга алып сүйлөшкөн директор менен мугалимдердин сөздөрүн укканда мурундарын чүйрүп, көрө албастык кылып жүрүшкөндөрдүн кээ бирөө ошол мени менен коңшу жашап жаткан кыздар экенин билдим. Ал сулуу, ал активистка, ал окуунун отличниги дешип кейкеңдешет. Мына кызык, алардын оюнча эмне кылышым керек эле? Бирок мен өз артымдан айтылган мындай сөздөрдү уксам да этибарга алуучу эмесмин. Айта берсин, дей берсин дечүмүн. Өзүмө өзүм ишеничтүү болгондон кийин эмнеге күйүгөм? Ошентип камаарабай жүрүп эмненин үстүнөн чыктым. Астыңа кетейин жалгызым байкем. Мени өлүмдү көздөй жетелеп турган бир аябаган чоң уяттуу иш болуп отурат. Алматы шаарынан келген Сатыбек деген жигиттин мени менен жолдоштук байланышы жакшы болчу. Ал мага көп келүүчү. Бара-бара ал экөөбүздүн жөнөкөй жолдоштук мамилебиз чийленишип кетти. Менин ушул ат көтөргүс күнөөмдү канткенде кечирээр экенсиз.
Жок. Бул чектен чыккан айыбымды эч качан кечирбессиз. Сөгөрсүз, наалат айтаарсыз, каргаарсыз. Өлгөнү сооп болуптур дейсиз. Анткени менин айыбым ошончолук да. Мен Сатыбектин апкөй тилине алдандым. Жаштык кылдым. Аны сүйүп калдым. Сүйгөндө да кандай сүйдүм дейсиз байке? Анын баарын айтып отурууга тилим да кудуретим да жетпейт. О, акылсыз мен. Эгер анын акмактыгын, өзүмдүн ушундай абалга дуушар болоорумду башта билгенде, мындай окуя болбос беле, ким билсин. Ал менин жалган жалаага калышыма себепкер болду. Анан Сатыбек ошого карабастан башыма кыйынчылык түшкөн оор күндө таштап кетип отурат. Сени экөөбүздүн ортобузду кылыч менен кессе да бөлүнбөйбүз деген сөзү кайда? Эл алдында жүзүмдү кара кылды. Кайда барам эми? Сизгеби? Жок байке. Антүүгө кубатым жетпейт. Аттиң-ай, Сатыбектин туруксуздугуна мурдатан кыраакылыгымдын жетпегенин карасаң. Оюмда эч нерсе жок. Лекцияда отурган жеримден мени шашылыш чакырып кетишти. Мен жатаканага келгенде комендант баш болгон, участкалык милиционер, студенттер, баягы менин катарымда коңшу жашаган 3 кыз болуп, менин келишимди күтүп турушуптур. Мен бөлмөмдүн алдында турган адамдарды көргөндө окуянын баш аягына түшүнбөдүм. Жатаканадан чатак чыккан экен деп гана ойлодум. Комендант мага жалтаңдай карады да жаныма жакын басып келди. Ал киши мага бирдеме дегенче болбой, милиционер жигит чөнтөгүнөн ички иштер бөлүмүнүн кызматкери деген удостоверениясын алып чыгып мага сунду. Эшигиңизди ачыңыз, бөлмөңүздү, чемоданыңызды обыска кылууга уруксат этиңиз. Бул жолдошторуңуз жоголгон буюмдарын сизден көрүшөт экен, десе болобу? Мындай жамандыкты угам деп ойлогон менин денем өлө түштү. Актыкты көпчүлүктүн алдында көрсөтүш керек болду. Эч сөз айтпай, бөлмөнүн эшигин ачып, чемоданды алып тургандардын алдына таштадым. Мына, баарын аңтаргыла. Бөлмөнү да тинткиле, чемоданды да карагыла, дедим муунум калчылдап. Анан, уятсыздар, мени ууру деп, ички иштер бөлүмүнө билдирүүгө кантип дитиңер барды, дедим кыздарга урулуп. Мен силердин бөлмөңөргө кирип ууру кылмак турсун, кимиңердин кроватыңар кайсы жагында, кандай жайгашканын да билбеймин. Мага силердин этиңер тийген, эски көйнөгүңөр эмес, алтыныңардын да кереги жок. Анткени мен чынчылдыкка, ак ниеттүүлүккө, достукка, адамкерчиликке, боорукердикке тарбияланганмын. Ооба, чын айтам. Мындай сапатка мен мугалимдерим, агайларым, эжейлерим, мектебим, балдар үйрөткөн. Кана, эмнеге токтоп калдыңар? Издегиле, тинткиле, тапкыла, соттогула мени, дедим кызууланып. Мендеги бир ой, чемоданды обыска кылып бүткөндөн кийин гана беттерине жаба түкүрүп, тигилмени уур туткан кыздарды кууп чыгайын деп ойлодум. Чемодан ачылды. Көзүң жамандыкты көрбөсүн, бир заматта көңүлүм караңгылай түштү. Таң каларлык окуя. Көргөн көзүмө ишенбей эс болдум да калдым. Чемодандын алды жагынан бир кыздын касынкасы, экинчи кыздын ич көйнөгү, үчүнчү кыздын жаңы тигилген жибек юбкасы, дагы майда барат бир топ немелерди кызыл-тазыл кылып сууруп чыгышса болобу? Аз эле дейсизби? Мындан 2-3 ай мурун жоголгон Сатыбектин чөнтөк сааты да менин чемоданымдан чыкты.
Аны мен өз саатым бузулуп калганда убактылуу пайдаланууга алып, аны уурдатып жиберген болчумун. Ал кезде бул жатаканага келе элек болчубуз. Адегенде көзүмө көрүнгөн жалгыз гана Сатыбек болду. Ал өңү өзгөрүп, мени жеп жиберүүчүдөй карап туруптур. Өңүң жалтырак, ичиң калтырак турбайбы? Балдар үйүнөн мактангандай эле тарбия алган экенсиң, деди да, чаап жиберүүчүдөй муштумун түйүп маңдайыма жакын келип тура калды. Тфу, бетиң курусуң, эми жооп берип жат буларга, деп бетиме жаба түкүрүп бөлмөдөн чыгып кетти. Мурун кийин мындай жамандыкты көрбөгөн мен, эмне кыларымды билбей, айран таң, сүт кымыран болуп калтырап турдум. Жала, акмын. Булар мага атайын жасашты. Акыйкаттагыла, жүзү кара жалакорлорго колтук ачпагыла, деп үй жаңырта кыйкырдым. Ыйладым. Бирок мен сөзүмдү бул сапар тургандардын ичинен эч ким колдободу. Балким өлгөнүмдөн кийин ак менен караны ылгашар. Мен акташар. Акыры акыйкат жеңерине көзүм жетет. Бирок анда кеч болуп калат да. Милицияга бир сутка жатып калдым. Эртеси колумдан расписка алып, институттун кийлигишүүсү боюнча убактылуу бошотушкандыгын билдирип, КПЗдан чыгарып жиберишти. Көчөгө чыга албай калдым. Студенттердин алдында өзүмдү күнөөлүү адамдай сездим. Мени деканыбыз чакыртып жибериптир. Кеч барыптырмын, күтүп отуруп кетип калыптыр. Таппай кайра тарттым. Менин уурлугум жөнүндө укпаган киши калбаган көрүнөт. Студенттердин арасы шыбыр күбүр. Өзгөчө мени менен салмакташып жүргөн кыздарга ок эле жага бербей калыптыр. Мен жакындай бергенде, тигине ууру кыз көрдүңбү дешип, бири-бирине сөз ыргытып, мага угуза сүйлөп, каткырып күлүшөт. Сатыбек тигил мени ууру туткан кыздардын бирөө менен мурда сүйлөшүп жүрүп, кийин мени менен таанышкандан кийин аны карабай таштап койгон имиш. Ал мага мындай деп кат жазыптыр. Рахат, мени жолдошторумдун алдында шерменде кылдың. Сыягы сен жакшы кыз эмес экенсиң. Эне көргөн кыз эмес, эндик тийген бет эмес дегендей, ата-энесиз жетим жүрүп, жедеп уурулукка берилип бузулуп бүткөн кыз турбайсыңбы? Алиги сен юбкасын уурдап алган кыз менин туңгуч махабатым болчу. Сенден алган соккудан кийин гана ал кыздын ким экендигин билдим. Ошон үчүн мурунку сүйгөнүмө кайрылгандыгым үчүн мени күнөөлөп, ичтарлык кылба. Бир сөз менен айтканда, мындан аркы бактыңды эми менден эмес, башкалардан изде. Эртең комсомолдук жалпы жыйналыш болот экен деп уктум. Сыягы сенин ишиңди соттошкон жатышса керек. Мен сени ошол айыбың ачылган күнү уялганынан өлүп калат го деп ойлодум эле. Бирок өлбөптүрсүң, тирүү кайра келиптирсиң. Кол менен кылган күнөөңдү моюн менен көтөрүүгө бел байлаган сыягың бар. Менимче, бул жерден тез арада кетип калсаң түзүк болоор эле деп ойлойм. Кош, акыркы саламы менен Сатыбек. Ойлочу байке, ушундай соккудан кийин менин тирүү жүрүшүм кимге таңсык? Бирок акыйкатчыл коллектив акыйкатташар. А балким акыйкаттабас. Кээде акыйкат дегенибиз аба менен аралашып асманга учуп кетет да, чындыктын бетин калдайган кара туман каптап, кара өзгөйлөр үстөмдүк кылып да кетет. Ошол байке, өлүүгө татыктуу иш болуп жатканын өзүңүз да салмактаарсыз. Мына, ажал да колумдагы сааттын жебеси менен тең айлана чуркап, уламдан улам жакындап келе жатат.
Эл көзүнө экинчи көрүнбөй, комсомолдук жыйналышка түшпөй, тезирээк жок болушум керек. Мен сизге кунумду кууп ал деген ниеттен алысмын. Бирок болгон окуяны болгондой жаздым. Кош байке, биз эми эч качан көрүшпөйбүз. Ооба, түбөлүк. Сиз мени сагынбаңыз да, ойлобоңуз да. Күйүткө күйүп, өзүңүздү жоготуп албаңыз. Ойлосоңуз, сиз күйө тургандай жакшы иш кылган жокмун мен. Жолдошторду тандоону билбептирмин. Бир гана сизден акыркы жолу сураарым. Күнөөмдүн чоңунда, жогунда кечирип коюңуз. Мен сүрбөй калган өмүрдү, мен бүтпөй калган окууну, мен иштебей калган залкар иштерди сиз окуп, сиз иштеңиз, сиз сүрүңүз. Акыйкат менен чындыктын ээси болуңуз. Менин көзүмдү ачып көргөн, оозумду ачып өпкөн, уктап жатсам ойготкон, ыйлап жатсам соороткон, сүйүктүү уялашым, кош. Акыркы жолу бетиңизден өбө, колуңуздан кыса кармап, кучактап рахат. Толкун катты кыйналып, жүрөгү сыздап, кээде өзүнө өзү ээ боло албай солуктап отуруп окуду. Сыртынан бир көргөн киши Чокоевдин ичи толгон мынчалык оор кайгысы бар деп кантип ойлойт. Барып турган арманы арылбаган, күйүткө чөккөн, бактысы тайкадам деп ушул жигитти айтыш керек. Гүлдөп турган кезинде мезгилсиз солуп жок болуу кандай аянычтуу. Же жанагы кичинесинде энеси менен чогуу дайынсыз талаада өлгөн токушу сыяктуу эрте өлүп калса эмне? Деп ойлоду. Нурлан киргенде ага боору оруп, ичи ачып, жүрөгү күйүп турган калыбында жалооруй карады. Окуп бүттүңбү? Бүттүм байке. Жаман кеп болгон экен да. Ордуна жаңыдан отурууга камынып бараткан Нурлан токтой калды. Эмне жаман болуптур? Кыз өңү түктөйүп, ордунан козголо берип, оңдонуп отурду. Рахатты Нурланга жаңы угузуп жаткансып, оозунан сөз араң чыкты. Карындашыңыздын ууланганычы? Нурлан жадырап күлдү. Рахат өлгөн жок, ал тирүү кагылайын. Толкун сүйүнгөнүнөн ордунан тура калды. Чын айтасызбы байке? Ох жаным, өлүп калган экен деп ойлободум беле. Ылайым тирүү болсун. Рахаттан кече жакында эле кат алдым. Бул жерде суурмамда турат. Түш көргөнүм иши ошону жазыптыр мага. Энем токушту ээрчитип келиптир дейт. Экөөбүз кучакташып алып аябай ыйлап жатыптырбыз. Биз сени сагындык энеке, балдарыңды таштап кайда кетип калдың дейм. Мына эми Нурлан экөөңдү издеп келбедимби? Эми эч жакка кетпеймин, ажырашпай чогуу болобуз мындан ары. Бирок экөөң бир жакка чыкканда ажырашпай чогуу жүргүлө, кокустан адашып кетип шорумду кайнатасыңар, деп баякыда балдар үйүнө бизди узатып жатканда айткан сөзүн айтат. Токуш баягыдай эле кымындай бойдон экен. Энем да картайбаптыр. Бирок бизди таппай ыйлап жүрүү эки көзү көрбөй калган имиш. Энемди токуш жетелеп жүрөт экен. Биз балдар үйүнө кирип кайра чыкканча экөө тең кетип калыптыр. Эч жерден издеп таппай калдым. Ары бери жүгүрүп издейм. Үнүмдүн бардыгынча кыйкырып, эне, энекебай, токуш деп чакырам. Таппай калдым. Анан экөөнү издеп бет алды кете бердим. Бир кезде энем мени көздөй кайра келаткан болуп калат. Баягы кичинекей токуш эми чоң кыз болуп калыптыр. Бат эле чоңоюп кетиптир деп таң калам. Эми экөөң Нурланды таап алсаңар коркпойсуңар. Силер ушул жерде калгыла. Мен атаңарга барайын. Тынччылык экөө жол карап калды го, дейт энем.
Энемдин кеткенине ушунчалык кайгырып, ичек боорум эзилгенче күйүп бышып, тим эле эзилип жаттырмын. Ыйлап жатып ойгонуп кеттим. Көздөн аккан жашыма жаздыгым чыланып калыптыр, деп жазыптыр Каралдым. Ойлосо керек, ошон үчүн түшүнө кирген да. Энени бала, баланы эне унутпайт да. Мен атам менен энемди сагынганда канатым болсо учуп жетким келет. Айла жок. Бардык балага ата-эне бирдей ысык, бирдей ыйык да. Баса, байке, анан эмне үчүн карындашыңыз жанакыдай кат жазган? Да, ошондой кайгылуу мезгилдер да өткөн. Толкундун көздөрү акылдуу жоодурат. Эх, Нурлан байке, ырас эле өзүңүз айткандай жаштарга сабак болуу чыгат экен. Каттын акыры эмне менен бүттү? Сиз бардыңызбы? Мен ошол кезде өзүбүздүн республиканын бир областында практикада жүргөн элем. Рахаттын оорусу катуу деп институттан мага телеграмма келди. Аны мага телефон аркылуу билдиришти. Фрунзеге жетип келгенимче 1-2 күн өтүп кетти. Жолдошторум мен келгендин эртеси эртең менен поезд менен узатууга чыгышты. Паровоздун жөнөөгө берилген акыркы гудогу жер сууну бузуп, карагочкул түтүн буртулдап асманды көздөй атылды. Поезддин дөңгөлөктөрү шарактай түшүп, кыймылга келди. Бири-бирине чиркешкен вагондор шарактай түшүп, кыймылга кирди. Шарактай түшүп, алдыга жүткүндү. Кол булгашкан жолдоштордун тобу бир заматта менден алыстай башташты. Поезддин жүрүшү ылдамдады. Артта калган жолдошторду терезеден кылчайып карадым. Бир мезгилде таманы жерге тийбей, чымын куюм болуп, вагондон вагонго өтүп, чуркап келе жаткан республикалык прокуратуранын секретарь машинисткасын көрдүм. Колунда бийик көтөрүп алган пакетти көзүм чалды. Мен турган терезеге жанаша түшүп, поезд менен тең жарышып келатты. Нурлан, Нурлан, рахаттан кат, деп энтиге сүйлөгөн кыйкырыгы кулагыма шактей түштү. Мен шашып калдым. Поездге урунасыз, дедим. Эчтеке эмес, карма, деди ал. Мен колумду сундум. Конверттин учу тийгендей болду. Тигил артка чегине берди. Кат Кудай жалгап менде калды. Бүткөн боюм ысып чыкты. Рахат конверттин ичинен күлүп тирүү чыга калчудай көрүндү. Бирок мен ойлогондой болгон жок. Катты окуп чыгып, кара көзүм кашайып, жалгыз карындашымды жутуп алган экенмин деп гана ойлодум. Алдагы сен окуган кат ошол болчу. Эх, ошондогу күйгөнүм ай толкун. Өлүп кетемин го дедим эле. Бирок өлгөнүм жок. Поезддин астына өзүмдү таштоону да ойлодум. Эгер күйүткө чыдабай өз жанымды өзүм кыйып өлүп кеткен болсом, карындашым ошондо анык өлмөк экен. Нурлан папиросту эмне үчүндүр үстүккө босток уламдан улам көбүрөөк тартып жатты. Бөлмөнүн ичинде аркы терки жай басып жүрүп сүйлөдү. Илеп тартып, кайра үйлөп чыгарган тамекинин көгүлтүр түтүнү Нурландын оозунан үйдүн шыбын көздөй жүлүндөй сызылып чыгып, айланага каалгыган бойдон жай тарап, каңылжарды өрдөп, көөдөндү уруп турду. Жок дегенде байкушумдун жүзүн көрүп коштошпой, же топурак салбай калдым деп жолдо катар өкүнүп да, өксүп да бараттым. Эчак коюп койгондур деп ойлодум. Иш мен ойлогондой болбой чыкты. Рахат катты мага жиберип коюп, уксузду жаңыдан иче баштаганда институттун мугалимдери келип үстүнөн чыгыптыр. Сыягы ажалын жоктугун кара, эшик илинбей ачык бойдон калыптыр. Кокус илип алып ичкенде дароо бүтмөк иши.
Мен барганда карындашым ооруканада экен. Ол да көлөкөм ай, студент болсо да институтка кадыры мынча экенин мурда байкоого алган эмескенмин. Анын узун өмүрүн тилеп, менден кыйла камкордук кылып жаткандары көп экен. Мени театрлык институттун директору баш болгон мугалимдер менен Мосфильмдин башкы режиссеру, мен өзүм окуган университеттин коллективи, Рахат экөөбүздүн курбу курдаштарыбыз гүл менен поездден тосуп алышты. Алардын жаштуу көздөрү, күнөөлүү адамдардан бетер калтырап чыккан басмырт үндөрү көзүмдөн да, кулагымдан да эмгиче кетпейт. Анткени кыздын абалы ошол, мен келген мезгилде өтө эле оор экен. Ал эмес киши тааныбай жатыптыр. Адам болобу, болбойбу деген суроо ар кимисинде бар экен. Тосууга чыккандардын баары эле жалжылдап мени эле тиктеп, аяп тургандай сезилди. Рахат өлдү, биз аны эчак көмүп салганбыз. Күнөө өзүн өзү өлтүргөндөн ууру карындашыңда, кечигип келген өзүңдө деп ойлоп жаткандай туюлду. Поезддин тепкичин жаздын басып алып учуп кетиптирмин. Мени жерге жеткирбей, жолдоштор кучагы менен тосушту. Рахат түрү, эми сен мынтип өзүңдү жоготуп жатасың деген сөздөр жашоосун аяктап, муздай түшкөн жан серек жүрөгүмө кайрабаштан жан жүргүздү. Элден, коллективден айланса болот. Мен барганда эле иштин бети ачылып калыптыр. Рахаттын өз жанын өзү кыйып өлүш үчүн уу ичкени институтка ошол эле замат дуу коюптур. Эгер Рахатты издеп деканы келбегенде болоору болуп боёгу канып бүтмөк экен. Кудай жалгап, ооруканага өз убагында жеткирилип, ажалдан аман алып калышыптыр. Нурлан токтоп, ойлоно калып, кээде күлүмсүрөй түшүп, жай сүүлөп жатты. Ал өзүн ушул мезгилде карындашы Рахаттын тирүү калганына канчалык сыймыктанып турса да, дагы бир кымбат нерсеси жетпей, өмүрү бир эли бөксөрүп тургансыган бир күчтүү агым маңдайында отурган бейтааныш толкунду жүрөккө атып жаткандай болду. Шарактай түшүп, алдыга жүткүндү. Кол булгалашкан жолдоштордун тобу бир заматта менден алыстай башташты. Поезддин жүрүшү ылдамдады. Артта калган жолдошторду терезеден кылчайып карадым. Бир мезгилде таманы жерге тийбей, чымын куюм болуп, вагондон вагонго өтүп чуркап келе жаткан республикалык прокуратуранын секретарь машинисткасын көрдүм. Колунда бийик көтөрүп алган пакетти көзүм чалды. Мен турган терезеге жанаша түшүп, поезд менен тең жарышып келатты. Нурлан, Рахаттан кат, деп энтиге сүйлөгөн кыйкырыгы кулагыма шактей түштү. Мен шашып калдым. Поездге урунасыз, дедим. Эчтеке эмес, карма, деди ал. Мен колумду сундум. Конверттин учу тийгендей болду. Тигил артка чегине берди. Кат Кудай жалгап менде калды.